Бир мындай патриотизм жок экен да силерде. Нөл экен, нөл. Керек болса бардыңарды шақыратып алып барып тұрып, ертең апарып қамаса жарашады. Бардыңарды қамаса. Мына мен ашық айтайын сізге. Бұл жерге қанша место бар, ошоны келет дағы клиент келіп тұрып QR код менен кирет. Қайсы коттедж занят, қайсынысы бош тұрады, біз көріп тұрабыз. Интернеттен де мен планшетмен ачып алып қарап тұрамын. Бұл үйлерге мобилдік кемелер менен башкаруучу системаны койдук. Ар бир үйгө көрсөтүп кетсем, мындай программа бар экен, Тителок деген. Ошо менен бассаңыз. Бул 7-чи коттедж болсо, уже эч ким не болбой калат, 7. Бесключевой доступ. Өзү ачылат турбайбы? Өзү ачылып, өзү неме. Еще бул дополнительно мындай ключтөрү бар. Чип менен да ачса болот. Анан кийин эсли неме болсо, мындай неме дагы. Баягы печать менен. Колдун печати менен да коюп ачып, уже көрсөтсө болот да. Бул уже немени жок кылат да, жандай адамдын бирөө кирип, уже бүт баары доступ, уже чоң жакта болот. Баары көрүп турат, бүт прозрачно. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Мен достор Түркиядамын. Караңызчы бул кооздукту. Мына ушундай деп айтсам ишенсеңиздер керек. Жок, мен Кыргызстандамын. Кадимки эле берметибиз болгон Ысык көлдөмүн. Бул кооздук мына ушул ажайып жер кадимки эле Жыргалаң мамлекеттик курорту. Мына ушул курорттун ушул акыбалга жеткени дагы өзүнчө бир кызык, анын тарыхы дагы өзүнчө бир кызык. Алдыда сиздерге кенен айтып беремин. Сентябрь президент Садыр Жапаров Ысык облусунун Ак Суу районундагы капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөн Жыргалаң санаторийине барды. Дагы жасап койгон болгон экен, атаң бир бай сындап коюшту. Мына может дагы жакшы жасап коюптур. Кап-кара бак, как буяктан бар. Кап-кара. Азыр да мына аяктап коюп неме. Ондай бактап койгон турбайбы? Көп жылдар бою санаторий Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын балансында турган жана жараксыз абалга келген. Ал эми 1995-жылы санаторийдин тазалоочу курмалары эскирип, талаптарга жооп берген эмес. Ошондон бери ал жерде эч кандай реконструкция жана оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Дал ушул мамлекеттик курорттогу азыр жаңы жасалган курорттогу номерлерди мен силерге тааныштырып айтып берейин. Бул жерде кадимкидей эле дүйнөлүк стандарттарга туура келчү 5 жылдыздуу мейманкананын тибиндеги жасалгалар мына ушул биздин өлкөдө деле бар. Көрүп атасыздар, бул жагы болсо жата турган бөлмө экен, эс алуу бөлмөсү. Бул болсо бурчта заманбап технологиялар менен кадимкидей мынакей ашкана бурчу, бардык шарттар түзүлгөн. Азыр болсо бул жерде тамактануучу жай. Бул жердеги курорттогу ар бир санузел бул жакта. Ар бир номер мына ушундай мыкты шарттарда түзүлгөн. Атайын мынакей көрүп атасыздар, эс алуучулардын ыңгайлуулугу каралган шкаф. Ал эми жаркыраган бул абалы 2023-жылы санаторий Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын балансына өткөрүлүп берилгенден кийинки көрүнүшү. Бүгүнкү күндө 37 коттедждин жана 4 кабаттуу корпустун курулушу аяктады.
курортто негизги дарылоочу фактор болуп бул минералдык суулар эсептелет. 1960 жылдары бургулоонун негизинде 1,5 миң метр тереңдиктен мына ушундай суу чыккан. Бул өңсүз, түссүз жана химиялык жактан жытсыз эсептелип, составы Грузиянын Амбастумани тоо курортунун составына оп-окшош. Негизинен курортто булчуң аппараттары, нерв системалары, ошондой гинекологиялык ооруларды дарылоого негизделген. Курортто дарылоонун эффективдүүлүгү эң жогору, тактап айтканда 96%га чейин барабар. Мындан тышкары санаторийдин аймагында 6 жаңы бассейндин, ашкана жана административдик корпус курулган. Ал эми бул конок үйлөрдүн уникалдуулугу анын акыркы технологиялары менен жабдылганында. Жыргалан курорттун капиталдык оңдоп түзөөгө жана курууга 150 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Профсоюздар Федерациясы иштеген жылдары бою алар тараптан бир дагы жаңы объект курулган же болбосо объектлер капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Эми минтип аты бар бирок заты жок калган курорттук жайларды заманбап туристтик борборго айлантуу президенттин демилгеси менен чекеден ишке ашып келе жатат. Жогорку кеңештин депутаттары, Минкаптын мүчөлөрү, жергиликтүү тургундар жана элден обочолонуп тургандар булар Профсоюздар Федерациясынын өкүлдөрү чогулуп, президент Садыр Жапаровду күтүп жатышат. Туура баамдадыңыз, бул баннердеги сүрөттөр Афганистандагы же болбосо кайсы бир кырсык болгон жердеги сүрөттөр эмес, кадимки Жети-Өгүз жана Ысык Ата курортундагы бүгүнкү абал. Береки жакта турган профсоюз өкүлдөрү баннердеги курорттордун абалын көрүп беттери чымырап кеттиби айтор ким билсин. Дегеле бул жакты карагылары жок. Себеби өлкө башчысы келип, дал ушул сүрөттөгү абалды чечүү үчүн көчмө жыйын өткөрүп жатат. Садыр Жапаров Профсоюздар Федерациясы акыркы 30 жылда санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди өнүктүрүүдө жана колдоодо эч кандай маанилүү натыйжаларга жетише албагандыгын баса белгиледи. 21-жылы силер 17-жылдан бери эки бөлүнүп алып чабышып жатасыңар, кызыл чеке болуп, чекеңерди жардыңар бири-бириңер менен, кабинетиңерди талкаладыңар. Биз кийлигишели десек, жок, биз өзүнчө тармакпыз, биз силерге көз каранды эмеспиз дедиңер. Мыйзамыңарды оңдоп бир жалпы мамлекет үчүн бир пайда алып келчү мыйзам болсун. 29 кишинин эле мыйзамын кызыкчылыгын көздөй бербесин десе, Евросоюзга чейин кайрылдыңар, дүйнөлүк коомчулукка кайрылды, ызылдаттыңар, кокуй эле кокуй, бизди жойгон атат, сойгон атат. А биз тескерисинче ушундай кылып бир жаркыратып, жакшынакай жардам берели деген максат менен ошентип кириштик эле. Анан ызылдатып, Евросоюздан бери келип, мага чейин кайрылгандан кийин мен токтотуп койдум. Токтотуп тургула, аз тийишпегиле болду. Биз ишибиз менен далилдейли, анан кийин аны иш жүзүндө көргөзүп, андан кийин анан булар менен иретке салалы буларды дегенбиз. Мына бүгүн ошол күн келип турат. Өзүңүздөр мына көрүп кыдырып чыктыңыздар. Мына Жети-Өгүздү карагыла, бүгүнкү акыбалыңарды. Бүгүнкү акыбалы мына могу. Кече тартып келдиңерби? Кече бүгүнкү акыбалы. Мына Ысык Атаны карагыла, кече бүгүнкү акыбалы. И бүгүнкү мына буякты карагыла. Силер жылына былтыр канча 550 миллион бюджеттен бергенбиз силерге мына. 550 миллион сом. Быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасыңар. Профсоюз системасына. Бул эми элдин акчасы. Биздин кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап, тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Профсоюздар Федерациясына жыл сайын 600 миллион сомго жакын каражат бөлүнсө, акыркы 30 жылда жалпысынан 6,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 2021 жылга чейин республикалык бюджеттин эсебинен жыл сайын 5 миллион сомдон балдар лагериндеги балдардын ден соолугун чыңдоого каражаттар бөлүнүп турган. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы сиз, азыр? Профсоюз башчысы. Башчысы коебуз. Ошол 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын, бийлик талашканы. Кызыл чеке болуп, кабинет талашып, эшигин талкалап, бири-бириңердин чекеңерди талкалаганы мына болгон эле секрет ушул экен мына. 6 тыйын салбапсыңар. Эгерде
Эң жок дегенде ушундайда бирден коттедж салып отурсаңар да 30 жылда, бирден диге курорт салып отурсаңар да 30 жылда 30 курорт салып коюп кетпедиңер. Азыр мына Жетөгүздө, Жалал-Абадта, мен өткөндө Жалал-Абадка бардым, көрдүм. Ысык Атада кертип жерлерин кошо сатып ийипсиңер. Мына ушул жерге болгону бир 150 миллиондон ашык эле сом кетти. А силерге быйыл 600 миллион берилип атат. Ушундайдан 3-тү салат элеңер ошол. Путевкалар акчасы да путевка. Ну путевкаларды киме салат могу жерге келип, киме салат? Салган кишини көрбөй эле мен. Кантип жатат бул жерге? Мен 2 жыл мурун уш жерге бир чет өлкөлүк бир инвесторду алып келип алып, өлбөгөн эле 4 чыйрагым калды, жердин катуулугунан калдым. Мен ойлопмун ба илгерки Союз мездегидей таза бир мындай эмерек экен. Ваннасына кирсем капкара да. Сары да эмес, капкара болуп кеткен. Саргарып, карарып. Чечинген жери баткак полу. Тамы тим эле капкара диге. Итканадандай эмес. Ошондон кийин барып туруп иретке салгыла десем, бакырып кыйкырып чыктыңар. Евросоюздан жибердиңер, кап жөнөттүрдүңөр, кокуй тийбегиле аларга, вообще тийбегиле профсоюз. Ошентип эле жыргап жата берсин. Ирип-чирип деп эле. Анан ошон үчүн тийген эмеспиз. Болду. Ишибиз менен далилдейли да андан кийин. Мамлекет башчысы айткандай, профсоюздар федерациясынын мүлкү жана жер участоктары мыйзамды айланып өтүп, үчүнчү жактарга сатылган. Ал эми профсоюз мыйзамдары боюнча алардын мүлктөрү сатылбашы керек. Алардын балансында турган 284 объекттин ичинен 134 объект мыйзамсыз сатылган. Эми бул жагдайдын баары көзөмөлгө алынат. Башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз ажыратылган объектлерди жана жер тилкелерин мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча ишти баштоону өлкө башчысы тапшырды.